Assalamu алейкум, урматтуу Учкунбек каналынын катталуучулары. Амансыздарбы? Акыркы убактарда ушу лицензия боюнча биздин каналдан жардама чыккандан кийин көпчүлүк такси кызматында иштегендер жана Москва шаарында мекендештерибиз ошо лицензия жасагандарды бир эфириңе чакырып, кененирээк толук маалымат алып бер деп суранды эле. Мекендештерибиз боюнча ошо бүгүнкү маегибиз такси кызматында иштегендерге лицензия туурасында маалымат болмокчу. Андыктан каналга катталып, лайк басып, жакшы ой пикир жазганды унутпайбыз. Бүгүнкү биздин коногубуз ошо көп жылдан бери такси жамаатына лицензия жасап келе жаткан мырзабыз, Баястан мырзабыз болмокчу. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Куш келипсиң. Рахмат. Ассаламу алейкум. Урматтуу Москвада мекендештер, бир туугандар. Мына азыр ошо лицензия боюнча кичине кененирээк маалымат бере кетели. Биз 2023-жыл азыр закондор өзгөрүшү боюнча 2023-жылы сентябрь айында закон жаңы этап кирген лицензия боюнча. Бул жерде 2000 ошо сентябрдан кийин уже 2 этап менен тапшырылып калды лицензиялар. Бул биринчи этап города Московская область, экинчи этап города Москва болуп тапшырылып калды. Бул жерден анан деген ошо именно ошол сентябрь айынан баштап декабрь айына чейин алынган ошо лицензияларга штрафтар келип атат. Азыр бул аябай мындай бир актуалдуу бир эме көйгөй болуп атат десем жаңылышпайм, потому что деген бул жерде деген азыр именно автобусный полосадан лицензиясы, машиненин лицензиясы бар, бирок Яндекс заказ бере берет, бирок деген автобусный полосага түшсө ошол жактан штраф келип атат. Бул эмне үчүн келип атат, эмнеге мындай болуп атат дегенде, бул потому что именно бул сентябрга чейин, например, май, июнь, июльдарда алынган лицензиялар аларга келбейт, именно сентябрдан декабрга чейин алынган лицензиялар келип атат. Бул деген ошо орган жактан ошо именно камера жактан караганда министерство немесе какой-то айтып атат, сбой кетти деп. Буну деген ошону төлөбөй эле эме кылсак болот, төлөбөй эле обжалование кылып, заявление жазып, через суд аркылуу аннулировать этсе болот штрафтарды. Андан сырткары да кандай эмелер болот? 2024кө кандай лицензияга өзгөрүш болду? 2024кө лицензиялар ошо азыр 2024 киргенден баштап то же самое ошо сентябрдан баштап өзгөрүлүп, ошо азыр данный время 2 этап менен тапшырып атабыз. Бул биринчи этап, экинчи этап деп коет. Ошол бул биринчи этап, экинчи этап города Москва и Московская область деп коет. Биринчи Московская областтан отрабатывать этип 2 күндө чыгат ал жактан лицензия, андан кийин города Москвадан бир жуманын ичинде чыгып атат лицензиялар. Экөөнүн айырмасы кандай болот? Экөөнүн айырмасы бул если города Москва, Московская областтан бул лицензия чыккандан кийин Яндекске кирип иштей берсе болот. Яндекске кирип иштей берсе болот. Бул жерден анан деген автобус линияга түшкөндө бул ошо штраф ошодон келип атат. 1,5 миң штраф. Ал обычный гражданский машина сыяктуу эле тартып атат. Если экинчи этапка тапшырбаса, экинчи этап тапшырылса, уже ал как эме Москвада Фигис такси деп коет, ушундай сайт бар. Ошол жака киргенден кийин, анан кийин автобус линияга жүрсө болот бул. Ошого деген азыр ошо 2 этап болуп калды. 2 этап менен азыр биз ошо иштеп, полный закон боюнча азыр иштеп чыгып атабыз. В общем, лицензияны азыр башында сүйлөшүп калдык. Ошо 1 годовой кылып жасайбыз, анан айма-ай дагы төлөп иштесе болот деп. Биздин компанияда бул мындай болуп калат. Биздин компанияда 2 этап менен төлөсөңүздөр болот. Конечно, бул жерде кааласаңыздар айына 2 миңден төлөп кете берсеңиздер болот. Анан болбосо 1 жылга бир сразу 12 миң лицензия чыккандан кийин сразу келип, ошо офисибизден ошол жерден расчет кылсаңыздар болот. Ошо лицензия чыккандан кийин анан ошо биз, например, ошо машинаны өзүбүздүн компанияга каттайбыз, например, компания ошо өзүнүн таксопаркка каттап коебуз. Андан дальше путевой лист маселеси болот. Бул путевой листти биз полный өзүбүздүн паркта иштегендерге бүт баарына бекер беребиз. Ошондой жаңылыктар. Анан ошо штрафтардын баарын билесиз да. Эгерде ошо без лицензия азыр эми Яндекс лицензия менен принимать этет да, регистрацияга. Анан индрайвер же болбосо көчөдө бир такси кылып, ошондойлор менен без лицензия штраф эме
гайга түшүп калса канча штраф? Бул без лицензия штраф түшүп кала турган болсо, машинени ошол жерден сразу ошол жерде физлица болот, машиненин хозяйынын аркы хозяйына 30 000 штраф салат. 30 000 штраф, анан деген машинени эмеге уже 2 айга арестке алып коет. 2 ай камалат машина, мындай жеткенде. Ал тактан штраф станка без лицензия эгер такси кылса. Без лицензия, анан путевой лист боюнча да то же самое. Если эгерде ошо путевой листтен ошо без путевой лист айдап, бирок силердин лицензияңарга жасатып, бирок ошол таксист адам без путевой лист майлиге түшүп калса, бул ошо айдоочуга эле зыян болобу же силерге дагы зыян болобу? Бул да аябай жакшы вопрос болду. Бул жерде ошо машиненин хозяйынына ошо, например, биз машина без переоформление чыгарабыз да. Машина тиги хозяйынын атына тура берет, биз өзүнүн компания аркылуу лицензия чыгарып беребиз. Бул жерден эки жактын эме алат, айыппул алат, потому что көбүрөөк биз компанияга алабыз, потому что компанияга 120 000 сом, 120 000 рубль келет. А если физлица боло турган болсо, физлицага 30 000. То же самое 30 000 ал жака эме кылат, штраф салат да, андан сырткары да водительге ham салабы? Водительге да 3 000 8 000 салат. 3 000 8 000 чейин салат. Решение болобу, болбойбу права? Жок, решение болбойт. Ал жерде машинени ошондой жаңы айтып кеткендей эле машинени 2 айга то же самое штраф станка алып коет. Без путевой лист түшүп калса же путевой листтин бир жери туура эмес деме толтуруп алса, ошол жерден ошондой болуп калат. А времясы өтүп кетсе деле да? Времясы өтүп кетсе. Ушул жерде путевой листтин мен силерге эмесин айта кетейин. Путевой листтер бул Москвада азыр данное время путевой лист негизи 11 саатка действовать этет. 11 сааттын бул айта кетейин, 8 сааты закон боюнча линияда жүрүш керек. 2 сааты эс алыш керек, обед кылып 2 саат ошол жакта эс алыш керек. А 1 саат болсо, 1 саат последний 11 саат 1 саат болсо, бул ошо эмеден паркка жол жүрүш. Клиент албай, короче, 1 саат убактың калганда паркка ошо базага барышың керек закон. Пустой жол жүрүшүң. Анан ошо мекендештерге ошо таксопарк бар, путевой лист бекер деп калдыңыз. Негизи ошол мекендештер таксопарк ачуу кандай бул оорбу мекендештер же кыйынбы, кандай таксопарк ачуу? Таксопарк ачуу эми бул жерде обязательно биринчи очереден РФ паспорт керек. РФ паспорт, андан сырткары деген бул жерде оборотко акча салыш керек. Конечно, любой эле бизнестен оборотко акча салгандан жүрөт да. Анан деген ошол жерде ачса болот, конечно. Например, мен бага ким ойлоп, например, ачсам кандай болот. Бирок деген бул жерде ачкандан кийин конкуренция деген нерсе көп Москвада. Конкуренция бул негизи ким үчүн жакшы, ким үчүн жаман. Мен үчүн конкуренция бул өтө жакшы. Конкуренция болсо мен, например, адам ушундай баш иштеп мындай аракет кылат да. Анан деген бирок ушундай ойлоп калышат, мен биякта азыр 15 досум бар, бир 10 тууганым бар, например. Ошолордун баары таксиде иштейт, анан мен таксопарк ачсам ошолор мага кошулуп иштесе деп ойлошот, башында ошентип ойлошот. Алар деле айтышат эми башында, давай ачсаң иштеп беребиз. Анан бирок конце концов иш жүзүнө келгенде ошолор да бирок иштебей калгандар болот да учурда. Потому что бул менин өзүм башыман өткөн нерсе. Ошон үчүн бул жерде мындай таксопарк ачкандан кийин реально бул жүргүзүп кетиш керек. Ошо таксопаркыңыздар бирөө же экөө, анан кандай бир эле таксиден башка дагы кандай машиналар уланса болот? Биздики азыр данное время бизде действующий таксопарктан 2 таксопаркыбыз бар Москвада. 2 таксопаркыбыз более 350 водительдей. 350ден көбүрөөк водитель иштейт, чисто линия чыгыш дегендер. Ошончо адамды азыр камсыз эме кылып атабыз. Иш менен. Акча чыгаруулар кандай? Күнү-түнү акча чыгаруулар биздики болсо 24 саат 07 через программа. Ошол жерден, например, любой баанда азыр ар бир таксопаркта момундай бир условиялар бар. Суткасына бир суткада 30 000 же 40 000 снимать этесиң, короче, андан кийин, например, 100 000 акчаңыз болсо, ошо 40 000 бир снимать этесиң, анан калган экинчи суткада снимать этесиң. Бизде андай жок. Бизде 100 000 рубль балансыңызда болсо, ошон деген мындай жеткенде бирөө бөлүп чечип кете берсеңиз болот. Ар бир жарым саат сайын, короче, бир күндө чечип аласыз да. Анан лицензияда ошо иштөө убактыңыздар, графигиңиздер кандай? Офисиңиздерде кайсы убактарда болосуздар? Биздики офисте эртең мененки саат 10дон баштап кечки саат 7ге чейин болобуз. 6-1 график менен эме иштейбиз. Ошондой эме иштей. Ошондой аз данное время ошондой 6-1 график менен иштеп атабыз. Ошо офисте өзүнүн диспетчерлери бар. Анан если өзүбүзгө да прямой связьга чыгып сураса болот, кандай түшүнбөгөн вопростор болсо. Анан эгер ошо лицензия 1 жылга жасап, мисалы бир жылга жасатып, ошо 1 жылдын ичинде эгерде базадан чыгып кеткен бир проблемалар болсо, жоопкерчилигин ким алат?
жоопкерчиликти биз өзүбүз компания өзүбүз алабыз. Бул жерде деген, например, биз 1 жыл гарантия беребиз. Эми 1 жылдан кийин деле сразу 1 жылдын эртесинде өчүп калбайт эмес. Бул деле жүрө берет. Биз азында Москвадан биз менен иштешкен мекендештер последний 3 жылдан бери иштеп жүргөндөр бар. 3 жыл мурда бир лицензия чыгарып берип коебуз, болду, ошол жерде дайыс бир иштеп жүргөндөр бар. Эми ошондой биз өзүбүз эме кылабыз. Россияда закондор кээде 6 айда өзгөрүп кетет, кээде 1 жылда өзгөрүп кетет. Ооба. Ошондой бир случайно болгондо бул жерде биз либо ошо лицензиясы, например, ошо 1 жылга жетпей күйүп калса, эртең 3 айдан күйүп калса, кайрадан либо восстановление кылып беребиз, ал деген бир жума эле убакыт кетет. Либо болбосо ошол акчасын кайтарып беребиз. Вот ошондой нерселер бар. Анан деген бул жерден ошо лицензия боюнча да кененирээк маалымат бере кетсем, лицензияны кайсыл адамдар ким көбүнчө алышат. Бул жерде Москвада азыр закон боюнча мындай азыр таксиге кириш үчүн чтобы лицензия алыш керек. Лицензия алыш үчүн чтобы ИП ачыш керек ошол адам. Ал ИП ача турган болсоң, если, например, ошо бир семьяны алсак, анын 3 баласы бар, российский граждан Россия, бала чакасы, күйөөсү дагы. Если ошо күйөөсү менен күйөөсүнүн ИП ача турган болсо, ал балдардын пособиясы токтоп калат. Ал пособиясы токтоп калат. Ошон үчүн чтобы ага ИП ачпаш үчүн ошондой бизге көбүнчө ошондой адамдар кайрылат. Ошо мен типа пособие алам, мен ИП ачсам болбойт, мага лицензия керек болуп атат деген адамдар көп ошол жерде. Бүт ошондой адамдарга биз көбүнчө жардам беребиз. Андан сырткары дагы ошо лизингке чыгарып, например, лизингке машинасын чыгарып бүтүп, вукупка бүтүп, алардын багы лизинг компаниялар айтат да, болду, машинаңды өзүң оформление кылып ал дегендер бар. Ошолорго да айтып кетмекчимин, то что машинаңыздарды сиздер баг ИПга оформление кылып, ИП издеп, анан тиги бугун кылыштын кереги жок. Например, любой бир таанышыңыз, тууганыңыз болобу, байкеңиз болобу, тайкеңиз болобу, ошого эле бир обычный РФ паспортко оформление кылсаңыз, биз бияктан ошо өзүнүн компания аркылуу ошо лицензия чыгарып беребиз. Машина ошо байкеңиздин атыңызда тура берет, короче, ошондой эмеси бар да, биз өз компания аркылуу чыгарып беребиз. Бул лицензия без переоформления деп койсок болот. Вот, ошондой нерселер бар. В общем, ошондой. Азыр башка Россиянын башка областтарынан жасайсыздарбы? Азыр Россияда, азыр ошо закон боюнча да айта кетейин баса. Мо сентябрда ошо 2023 закон өзгөрүлгөндөн кийин мурда деген Питерде пропискасы, РФ паспорттун пропискасы Питерде болуп же болсо Самарская область болуп Москвада иштей берсе болот эле. Азыр андай болбой калды. Азыр пропискасы, например, Самарская областьта болсо, только ошо Самарская областьтан лицензия алып иштей турган болуп калды. Чтобы эме кылып да, ушундай жаңы закон кылып койду. Прописка каякта, ошол областьта иштей турган болуп калды. Москванын машинасы Москвага иштейт, Питерге иштей албайт, например. Питердин машинасы Питерде иштейт, Москвага иштей албайт. Ошондой. Демек ошо российский паспорт тапканда дагы пропискасы Москва же Московская область болуш керек экен да? Наркы, например, биз жок, ал не обязательно. Не обязательно. Ал не обязательно. Ал деген, например, Владивосток башка область боло берсин, просто машина ошо белый, желтый, серый болуш керек. Биз ошо өзүбүздүн Москвада, города Москвада өзүнүн компаниябыз бар, ошо компаниябыз аркылуу ошо чыгарып бере беребиз. Лицензия О деп эме алат, ошо компания болуп калат, ошондой. Кыргыз паспортторго болбойт. Жок, азыр кыргыз паспортко жок, Министерство транспорт чыгарып бербейт. Только РФ паспорт болгондо вид на жительство, либо РФ паспорт, ошол эле. Кыргыз паспортко иностранный гражданство болбойт. Вот ошондойлор бар. Баястан мына Рамазан айына биздин катталуучуларга, Учкунбек каналынын катталуучуларына, такси жамаатына, ушу жаңы такси баштадым дегендерге, жаңы лицензия алам дегендерге, эгер биздин каналдан барса, кандай бир жеңилдиктер кылып бересиздер? Азыр Рамазан айында ошо бул жылына бир жолу келе турган ай, бир жолу келе турган убакыт, бул жерден колдон келишинче эме кылабыз, аракет кылабыз, чтобы эме кылганга, сооп иштер кылып калганга. Азыр эми Учкунбек такси то есть каналынан келген туугандарыбызга бул деген лицензияны 50% скидкасы менен кылып беребиз. Без ограничения, то есть. Урматтуу Учкунбек каналынын катталуучулары, эгерде биздин каналдан барган болсоңуздар, лицензияны 50% арзандатуу кылып берет. Рамазан айынын урматына, анан Рамазан айы өткөндөн кийин эле байланыша бериңиздер, ошол 30 күндүк айына, ошол 30 күн ичинде, эгерде биздин каналдан барсаңыздар, сиздерге 50% арзандатуу кылып берет. Демек ошо сиздердин лицензия алгандан кийин паркыңардагы иштесе путевой лист акысыз. Ооба. Акча чыгаруу күнү түнү. 2 парк бар.
Эки паркыбыз бар, ооба. Диспетчерлерибиз, өзүнүн диспетчерлерибиз бар, өзүнүн ошол жакта эмелерибиз да бар, мындай администратор эмелерибиз да бар. Демек ошо лицензия жасатам дегендер айына дагы төлөп иштесе болот, жана жылына дагы төлөп иштесе болот. Ооба. Ошо эки вариант бар экен Эки да, вариант мекендештерге. иштесе болот. Ошо эки вариантты сунуштайсыздар. Ооба, эми биз ошо клиенттер чалганда биз эми ошо сунуш киргизебиз, либо болсо годовой төлөйсүзбү, же болсо айына төлөйсүзбү. Эми бизде азыр көбүнчө негизи айына төлөмөй, эми айына 2000ден, например, бир крупный клиенттин бир заказынын акчасы деп койсок деле болот. Эми бир аэропортко барып келсең 2000. Бирок кээ бир жерлерде 3000ден, кээ бир жерлерде 4000 экен айына. Силерге жакшы экен 2000 рубль лицензияга айына. Урматтуу мекендештер, мына лицензия боюнча кененирээк бир маалымат алдык окшойт. Ошо лицензия жасатам дегендер, же болсо ВКФтан чыгарып, кайсыл паркка лицензия койсом экен машинамы, ИПга койсом экен дегендер болсо, ушул Баястан мырзага байланышсаңыздар, кааласаңыздар айына төлөп иштесеңиздер болот, кааласаңыздар бир жылдыкын төлөп иштесеңиздер болот. Таксопарк издеп аткан болсоңуздар, ушулардын өздөрүнө подключение болуп иштесеңиздер, путевой лист абсолютно акысыз берет экен сиздерге. Путевой лист канча штук берилет ушундай айына? Эми биздики 60 штук берилет, эми күнүнө 2ден толтургандар бар, например. Кээ бирөөлөр 1ден толтурган бар. Эми бизде баягы времясы менен эме датасын өзү ручка менен жазат. Колду өзү коет, печат бар. Колду өзү коет, печатты обязательно ал самасы. Эгерде ошо путевой лист менен ошол жараныбыз мадиге түшүп калса, ким штрафтарын төлөйт? Эми путевой лист боюнча бул жерде да мындай да, например, туура толтуруш керек. Туура толтурсо ГАИ, например, ГАИ мадиде вообще вопрос болбойт. Анан бизде мындай ситуациялар болуп калат, кээ бирде ушундай чалып калат, мен путевой лист боюнча түшүп калдым. Эме мындай карап койгулачы деген. Биз айтабыз, сүрөткө тартып жибер дейбиз. Сүрөттү тартып жибергенде по-любому бир времясы же бир нерсеси туура эмес толтурулуп калат. Ошодон кармап калгандар болот ГАИде. Эми ГАИ ошолорго кандай совет берет элеңиз? Эми ошолорго желательно баягы бул, например, эмне кылып чыгып кетиш керек? Эми баары сиз айтасыз, 2 ай стоянка кылат деп атасыз, же 30 миңден бизге ИПга штраф берет деп атасыз. Эми кандай бир жолдор менен чыгып кетсе болот? Сүйлөшүү жолдору менен. Кылса болот. Кылса болот. Ошол жерден эми баягы любой жерде сүйлөшсө болот. Бул анча-мынча мадилер, ГАИлер өздөрү эле айтып калат кээ бирде ушинтип. Типа, если баягы эме кылбасаң, может что-то оставляешь деп калышат. Ошондой нерселер болуп калат же. Акчаны аябай эле бериш керек. Акчаны аябай эле бериш керек. Если ошол жерден жок, на принципке туруп алсаң дагы, ал жерден 2 ай жумушсуз каласың. Биринчиден, бул жерде Москвада такка бир күн жумушсуз калсаң да минус. Ошон үчүн ошол жерден 10 миң же 15 миң сурайбы, ошол жерден сразу бүтүрүш керек. Ошондой нерселер бар. Анан деген баягы бизге баягы көбүнчө баягы частный эме лицолор болгон үчүн мен баарыңыздарга айта кетмекмин, документтер боюнча өтө сак болуңуздар. Эми диагностик карта жок болсо дагы ал жерден штраф калып кетиши мүмкүн. Страховка ал само собой эме кылат, эми штраф салат ошол жерден. Бирок эми ошого окшогон кагаз маселелерин бүт баарын тактап алып жумушка чыксаңыздар болот күнүнө. Урматтуу мекендештер, мына путевой лист боюнча, таксопарк боюнча, лицензия боюнча, ошо айына төлөмөй лицензия же жылына төлөмөй лицензия болсо, ошо Баястан мырзага кайрылыңыздар. Мен толук адресин экранга коюп койдум. Кааласаңыздар офиске барып жүзмө-жүз кененирээк маалымат алып өздөрүнөн ошентип таанышып жасасаңыздар болот. Кааласаңыздар телефон номерине чалып байланышсаңыздар болот. Мен советим ошо телефон номерин чалбай эле жүзмө-жүз офисине барып, бетме-бет ошо лицензияны годовой кылып, же болсо айма төлөй турган кылып жасасаңыздар жакшы болмок. Азыр мошенниктер ham көп. Көбүнчө мекендештер айтты, Телеграмдан же WhatsApp группалардан лицензия депчи сайттардан алып, кенде алданып калган учурлар дагы бар. Сен ошо лицензия жасагандарды эфирге чакырып, жүзүн көрсөтүп, офистерден бери айтсаң жакшы болот эле деди. Ошо мекендештердин суроосу боюнча бүгүн биз ошо Баястан мырзаны эфирге чакырып, кенен лицензия боюнча маалымат алып бердик. Лицензия ошол 2013-жылкыдан 2024-жылга чейин, Ооба, ошондой алсак болот. Ооба, лицензия 2013-төн 2024. Бул 2013 демекчи, бул деген 2016-дан 2015-тен ылдый, бул 4 класс болуп калат. 4 класс деп коет. Буга деген такка лицензия чыгарышы кыйын. Бирок тем биз ага деле ошо жолдор барбы? Жолдор бар. Биздин өзүбүздүн, потому что өзүбүздүн да биз адамдарыбыз министерство жакта отурушат, ал жактан иштешебиз. Алар уже чыгарып бере беришет да. В общем, ошондой. Азыр 2014 ылдый уже таксиден чыкты эле го дегенде, 2013-14. Ооба, кээ бир бизде ушундай нерселер болуп калат. Багы мага просто лицензия керек болуп атат. Биз да сурайбыз, эмнеге таксиде иштебейсиң? Мен мындай бир компанияда доставка болуп иштейм, типа кагаз автобусный полоса керек. Автобусный полосага эле керек болот дегендер нерселер болуп калат. Анан ошолорго чыгарып беребиз. Анан ошо жылы эски машиналар көбүнчө ошондой доставка иштеткендер болуп калат. В общем, ошондой чыгарып бере беребиз да.
ошондой. Урматтуу мекендештер, мына толук маалымат алып бердик окшойт. Мен ошо совет берет элем. Офисине барып, жүзмө-жүз көрүшүп, анан жасасаңыздар бир жакшыраак болмок эле. Ошо мекендештердин такси кызматындагылардын суроосу боюнча анда Баястан мырзабызды эфирге чакырып, лицензия боюнча бир толук маалымат алып бердик окшойт. Каналга катталып, жакшы ой пикир жазганды унутпайбыз. Такси Москва Казакстан. Чек арага күндө кечинде чыгабыз. DVD, TV, MP3 жана AUX. Биз менен ыңгайлуу 15 жылдык тажрыйбасы бар. 10 жылдан бери чек арада каттап иштеген адистер. Документиңиздин мөөнөтү бүтүп, же жогото алсаңыз, чек арадан жардам беребиз. Чалыңыз +7 980 423 68 83. Акыл.